Assalamu alaikum elim, Kırgız elim. Mına jakында шайлоо келатат. Мына ушул шайлоого карата мен өз ой пикиримди айтайын дедим эле. Өтө катуу нааразы болудамын. Ушу шайлоодо иштеп аткан үгүтчүлөргө, ошондо иштеп аткан кээ бир партияларга аябай нааразы болуп ушул оюмду өзүм билдиргим келди. Баарыңарга айткым келди. Көрүп атабыз мына. Илгери Kırgız eli, Batır el, namuslu el dep kelgebиз, улуу элбиз деп келгебиз. Мына ушул улуулугубуз, баатырлыгыбыз каякта калды азыр? Азыркы баатырлар баатырбы? Баатыр эмес алар. Үйдө баатыр, жоодо жок дегендей отурушат го. Бүт баарысы кайра депутат болушуп, кайра бийликке келишип. Мына булар айлан көчөк болуп 30 жылдан бери келечат. Мына ушулардан арылбайлыбы элим? Даана баатыр болбойлу? Манас атабыздын жолун жолдобойлу? Касым Тыныстановдун, Төрөбай Айтматовдордун жолун жолдобойлу? Кийинки эле Турдакын Усубалиевдин, Султан Ибраевдин, Насирдин Сеноповдордун жолун жолдобойлу? Ушулар кандай адамдарды? Мына ушулар даана баатыр адамдар болгон, түшүнгөн кишиге. Мына ушулар эл жер үчүн иштеп келишкен. Канча жылдап баштарын өлүмгө байлаган канча баатырлар өттү 30-жылдары репрессия учурунда, канчалар атылып кетти. Мына ошолор мыкты элибиз болгон, мыкты баатырларыбыз болгон. Азыркы баатырмын дегендер баатыр эмес. Булар жөнүндө байлар, курсагы тойгондор. Отурат го, көрдүк го депутаттарды. Өткөндөгү шайлоодо болгон 6-чы чакырышташып депутаттарды көрдүк го баштан айлчы. Кимиси иштеп атат, кимиси иштеген жок. Жаштар баш көтөрсө аларды басып коюп атышат. Добуштарын сатып алып атышат элдердин. Мына азыр ушундай учур келди. Эми бул сыноочу учур. Ак менен каранын кармашкан учур келип атат. Ак жагына оодурбайлыбы? Кудай Таалам айтат, амалыңа жараша акыбал берем деп. Ушул акыбалыбызды, ниетибизди түздөбөйлүбү? Амалдарыбызды оңдобойлубу? Улуу карыялар, аксакалды абышкалар, эл башкарган акылдуу оосуна мээр тегилген байбиче энелер каяктасыңар? Акыл насаатыңарды мына ушул айтпайсыңарбы? Үлгү болбойлубу ушуларга? Эми мына ушундай кыйчалык учурда кимдин ким экени көрүнүп атат, билинип атат. Баягы эле тас кейпи, илгерки эле жөө жомок, илгерки эле убада, куру убада, аткарылбаган убадалар элдин башын айландыруу болуп атат. Сатып алуулар болуп атат. Эмтиден башталды мына. Айылдан айылга, шаардан шаарга кыдыртып, шаардан айылга алып барып, айылдан шаарга алып келип, жана форма 2 деген балекети бар экен, элдин баарынын башын айландырып атышат. Ошону уюштуруп аткандарга, ошону уюштуруп жүрүп түлкүдөй кууп жүргөн кишилерге өтө катуу нааразы болуудамын. Ичим атышып атат. Ушундай турмушта, ушундай жашоодо жашап калабызбы такыр? Эмкиде 5 жыл бою дагы ушинтип отурабызбы? Көрүнгөндү карап деп. Ким каржыбыздан куткарат? Депутаттарыбыз күчтүү болсо, акылдуу, билимдүү болсо, мына Кытайдын келаткан каршысынан куткарбайт беле депутаттар. Бир 10 чакты депутат бар элдин, ошо депутаттардын арасында андан башка депутаттар жок. Отурушат. 1 сааттын ичинде канча законду алып коюп атышат, канчалагандарды алып коюп атышат. Ушуларды бир жыйынтык чыгарбайлыбы элим? Андан кийин дагы айтарым, мен өзүмдүн кесиптештерим мугалимдерге кайрылып кетет элем. Айланайын мугалимдер, келгилечи бир акыйкат болголучу, келгилечи бир чындык үчүн күрөшөлүчү, келгилечи ушу балдарыбыздын турмушу үчүн, окуучуларыбыздын окутуп аткан турмушу, келечеги үчүн бир чыныгы жүрөгүбүздөн ушул жарык, келечеги жарык болушун үчүн ушуларга бир добуш береличи бир артыбызда келаткан жаштарга. Келет го, кыйын жаштар келди, акылдуу жаштар келди. Буларды басып эле күнгө, басынтып эле, кордоп эле, сындап эле, анча-мынча баш көтөргөндөрдү сындырып, жок кылып, каматып, ушундай кордук көрсөтүп келишкен мына ушуларды колдойлучу. Булар чындык үчүн күрөшүп атышат. Булардын түпкү маңызын түшүнбөйлүбү айланайын элдер? Ушинтип эле жүрөбүзбү? Качанга чейин кошуматтанабыз? Качанга чейин коркобуз айланайын мугалимдер? Келгиле чын жүрөгүбүздөн иштейли. Келечекти куралы. Мугалимдер элдин күзгүсү дейт. Биз күзгүсү болобуз. Мугалимдик касиетибизди, мугалимдик атыбызды, мугалимдик аброюбузду алып келбейлиби? Ушундайларда түз турбайлыбы? Калыс болбойлубу? Өзүбүздүн баркыбызды өзүбүз төмөндөтпөй, жогору кармабайлыбы? Башыбызды бийик көтөрбөйлүбү? Жетишет го дейм, келди го дейм мезгил. Айта берсе арман көп дегендей, айтып эле кетебиз, айтып эле келатам ушуну, жарыялап эле келатам, көрүнгөн жерде айтам ушуну. Директорлордун мына жетекчилердин
кылган кызматы эмне ушул бийликке кошоматтандыган башка билбейби? Интернет жүрөт го бир директор. Баягы эле жомокто айтып, биз бир акырдан жем жеп атсак, мамлекет бизди багып атса деп, мамлекет айлыгыбызды берип атса, айлыгыбызды көтөрүп атса деп. Мамлекет берип атат. Мамлекет өзү ким? Мамлекет өзү эл. Мына биз болгончу мамлекет болуп атат. Биздин налогторубуздан ошол бюджет толуп атат. Анан кайра өзүбүздүн эмге сатып, уурдап атышат го мына. Жүрүшөт го. Пандемия учурунда гана көрдүк го жана чирген байларды. Врачтарыбыз жүрдү го мына азыркыга чейин өбүрүн башын, керт башын курмандыкка чалып. Кечке ушундай кыла бересизби? Ошолордун эмгегин деле баалап койбойлу элим. Кандай десиңер, мугалимдер, келгиле бир баш косуп, бир жеңден кол, бир баштан бир жакадан баш чыгарып, бир элибиз, жерибиз, келечегибиз үчүн добушубузду береличи, сатылбайлычы. Ушу 2000, 3000 сом, 5000 сом, мейли бир 15 000, 20 000 сом берсин. Алып түгөнөт. Андан кийин 5 жылга чейин эмне кылабыз аны? Дагы жүрөбүзбү? Ушинтип самсалап, Кытайдын карысы келип атат жакында мына. Тажикстанды угуп атасыңар, көрүп атасыңар. Эмне кылып атат Кытайлар? Жерин килтеген ооласын алып алды. Дагы ошондойго кептелелби? Ким карызыбызга төлөгөнгө жардам берет? Анан эле баякылардын эле сөзүн сүйлөп, баякылардын эле ишин аткарып эле жүрөбүз. Жетишет го. Могу жерде иштеп аткан ошол түлкүдөй болуп жанагы форма 2-ни толтуруп жүргөндөргө айтарым, силерге Кудайдын наалаты болсун. Элиңер, силер добушуңар сатканыңар, элиңерди сатканыңар, абийирин саткан, мамлекетин сатканга барабар дейт. Келгеле амалыбызды түздөйлү, ойлонолу, дагы убакыт бар, кеч эмес азыр. Кеч боло элек. Айландар. Мен деди балдарымды миграцияда жүрүшүн каалабайт элем. Балдарым ушу элинде, жеринде, өзүмдүн мекенинде мына мен туулуп өскөн жерде иштешин каалайт элем. Ошолордун жаштыгы бир жакшы бакубат турмушта өтүшүн каалайт элем. Алардын балдарыбыз миграцияда мына жүргөн балдарыбыз мына көрдүк эпидемия учурунда өздөрүнүн акчаларын тапкан эмгектерин чогултушуп, канчалаган дарылар жиберди, канча миллиондогон акчага дарыларды сатып жиберди. Биякта 20 000, 15 000 болуп кеткен дарыларды алар 2 000, 5 000, 3 000 эле сатышты го дейм биякта. Ушунун баарын эстебейли, балдарыбыз жүрө берсин башка жерде, башка элде. Кыргызстаныбыздын келечегин түздөбөйлүбү? Кыргыз бар экен дегенде кылбайлыбы? Дүйнөдөгү 20 коррупциялашкан өлкөнүн ошолордун тизмесине кирип калыппыз кыргыз эли. Кыргызстан эң коррупциялашкан өлкө деп аталат экенбиз. Ушундан кутулбайлыбы? Булагай ким алып барып атат? Көрүп билип турабыз, кимдер алып баратканын, кимдер жеп атканын. Карапайым эл өз жанын өз багып атат. Карапайым эл өз көмөсүнө күл тарткан жок. Депутат болуп келип алышып эмне кылып атышат? Налогторун жойдуруп атышат. Миллиарддаган сомдорун налогторун жойдуруп атышат. Алып алган кредиттерин жойдуруп атышат. Депутатка келип алышып. Базыдагы налогтор Кыргызстандын бюджетиндеги тескери кетип аткан мына 40 миллиард сом кетет дейт. Bir жылдын ичинде Кыргызстан бюджетин тескери жолго. Ошонун баары өсүпкө түшсө эмне болот эле? Пенсиябыз көтөрүлбөйт беле? Айлыгыбыз көтөрүлбөйт беле? Завод, фабрикаларды буяка чакан кестерди курбайт беле? Ким курат? Кана инвесторлордун келгенде биз шапкесин сурайт. Алардын баарын тиягынан, биягынан чыгып, тооруп, акыр аягын редерлик жол менен тартып алууга чейин барып атышат. Мына ушунун баарын көрүп билип турбайбызбы? Айланайын элим, айланайын кесиптештерим, келгиле ойлонолчу, ойгонолчу бир. Жүрөгүбүздөн чыккан, бартыбызда келаткан жалындуу жаштарга бир ордубузду берип, ошолорду шайлап, ошолордун бир ишин көрбөйлүбү? Калыстык кылбайлыбы? Ошолорго анан кайрылуубузду, ошолорго анан бир нускаларыбызды, бир аталык, энелик сөздөрүбүздү айтпайлыбы айланайын? Элим, качанка чейин ушундайбыз? Аман болуңуздар, ойлонолу элим.